Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Халва шоу теледолбоору, биздин интеллектуалдык көңүл ачуучу теледолбоорубузду тосуп алыңыздар. Жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү биздин толугу менен оюнубуз креативдүү жана сөзсүз түрдө ысык болот деп мен убада бере аламын. Анткени бүгүн толугу менен биз Кыз кыял аттуу би ансамблин тосуп алуудабыз. Жана би ансамбли бүгүн чырайлуу 4 айымдан турат. Бирок булар бүгүнкү биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында карама каршы команда болушмакчы. Дароо эле коноктор менен сиздерди тааныштырып кетели. Менин оң тарабымда Эльвира Талантбекова, бийчи айымыбыз. Кош келиңиз. Кош келдик. Колдоп коюңуздар Эльвираны. Эльвира, албетте бизге би ансамбли тууралуу кыскача маалымат берип кетиңиз. Идея кимге таандык, деги эле команда качан түзүлгөн? Командабыздын түзүлгөн 2014-жылдан баштап. 2014-жылы түзүлгөн, андан бери 11 жыл болду, Ушул жыл 11 жыл болот. Акыркы жолу 7 жылдык концертибизди бергенбиз. Группабызда толук 200-гө жакын бийчилер бийлейт. Азыркы учурда андан ары да көбөйүү процессиндебиз. Азыр өзүңүз ушул би ансамблде бийлегениңизге канча жыл болуп калды? Өзүм бийлегениме 8 жыл болду. 8 жыл ичинде көп нерсени көрдүк. Би аябай кызыктуу сфера экен. Аябай көп кызыктуу нерселер болот. Баткенден башка бардык областтарга барып келдим. Баткенге да барабыз деп ойлойм. Жакшы. Жакшы пландар бар экен деп айта аламын. Эмесе командалашайын мен да сизди бүгүн тааныштырып кетели. Элина Калыкова, кош келиңиз. Саламатсызбы? Чындыгында Элина, сиздин дагы өзгөчө ушу бийлеп баштаганыңыздын ушул канча жашооңуз өзгөрдү айта кеттиңизчи. Мисал келтирсек, Эльвира айта кетти. 8 жылдын ичинде биз ушул көп кыйынчылыктарга туш болдук деп сиздин өздүк тажрыйбаңыз тууралуу айта кетиңизчи. Мен кантип бийлеп чыкканымды айтып берсем болот. Биринчи студияга келгенден кийин биринчи күн, экинчи күнү сразу Айпереже жазып калды мага. Айпереже биздин жетекчибиз болот. Элина, сен дагы келе бер, съемка болот деди КТРКда. Анан мен болсо таң калгам. Мен бир дагы бийди билчү эмесмин ага. Анан кийин КТРКга барсам, оказывается, подтанцовкалар 1-2 саат мурун коюлат экен. Анан ошентип биринчи выступлением болду. Анан мага аябай жагып калды. Съемки, этот весь процесс. Анан кийин барам деп чечтим до конца. Уже 3 года как танцую. Вот. Би сиздин жашооңузда кандай жардам берет? Алаксыганы, рутинадан. Ошо. Жакшы. Эмесе Элина, Эльвира, сиздердин аттарыңыздын дагы баштамгалары окшош экен. Бир командада туш болуп калдыңыздар. Эмесе команданын өз аталышы менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Биз командабызды Marvel деп коеюн деп чечтик. Marvel командасы. Marvel кинотасмаларды жакшы көрөсүздөр окшойт. Ооба. Эң сүйүктүү кинотасмасы тууралуу айта кетиңизчи, Эльвира. Эң сүйүктүүбү? Макул, кайсы каарманды жакшы көрөсүз? Человек-паук. Кызыктуу. Эмесе Marvel командасын азыркы учурда биз тосуп алдык. Эмесе карама каршы команда менен тең талашуучулар менен да таанышууга убакыт келди. Назира Бактыбекова, Кыз кыял аттуу би ансамблинин катышуучусу, бийчиси. Саламатсызбы, Назира? Өзүңүздүн ушул албетте мансабыңыз, карьераңыз тууралуу айтып бериңизчи. Кантип жана качан бийлеп калдыңыз? Мен өзүм бийге 1-классыман бери бийлейм. Бирок Кыз кыялга 2019-жылы келгем. Ага чейин башка группада бийлечүмүн. Анан ортодо перерыв болгондон кийин баары бир бий менен жүргөн адам мындай ортодо сагынат экен да. Аябай мындай бош болуп, анан көп убактыңды башка жактарга бөлсөң деле баары бир бийди сагынып жүрө бересиң да. Анан ошо Кыз кыялды тандап келгем. Кыз кыялга келгенде мындай башкача кабыл алышкан болчу. Аябай жаккан болчу да, кабыл алышы, кыздардын өздөрүн алып жүрүшү жаккан болчу. Ошонусу менен дагы көптөгөн кыздар кармалып калышат да. Кругу кандай болсо, өзү да кыздар дагы ошондой болот деп. Ошого да байланып калып калгам. Ошо көп эле жерлерге барып выступать этип жүрөбүз. Келгенде эле сразу эле эгер шыгың бар болсо, сразу эле подтанцовкаларга, тойлорго чыгып баштаганбыз. Назира, айта кеттиңиз, бир аз тыныгуу болду дедиңиз жашоодо албетте бийдин. Ушул тыныгуу учурда бийчинин формасы жоголуп кетиши ыктымалбы?
негизи көбү ошентип айтышат экен, бирок меники эчтеке өзгөрүү болгон жок. Башкалардан да уккан болчумун, эгер эме бийди тыштап салса там толуп кетет же болбосо жоголуп кетет депчи. Менде андай өзгөрүү болгон жок. Адамдын өзүнүн организмине окшойт ал көп нерсе. Жакшы жооп. Командалаш бүгүн Алина Кумөнова, кош келиңиз Алина. Сиздин ушул албетте сабактардын түзүлүшү тууралуу бизге айтып кеттиңизчи, албетте Кыз кыял ансамблинде номердин түзүлүшүнө канча убакыт кетет жана деги эле толугу менен ушул көпчүлүк иш-чараларда 4 киши эмес, албетте 10 кишидей бийлешет. Ушул 10 киши синхрондуу бийлегенге канча убакыт кетет? Синхрондуу бийлегенге бир бийди мисалы 1 айда үйрөнөбүз. Бир жумада 2 жолу суббота жана воскресенье күндөрү репетиция болот. Ар бир кыздын ошол бийлеп жатканда биринчи местолорун коюп алабыз, ошол шыгына жараша. Андан кийин гана ошол жетекчибиз үйрөтөт. Команданын ичинде бий ансамбльде ошол эле катышып даярданып жатканда катышуучулар эле өз кандай сунуштарын киргизе алышабы? Ооба, киргизе алышат, анткени ар бир бийчи кыз ошол бийди өзүнүн жан дүйнөсү менен кандай сезет, ошого жараша өзүнүн көз караштарын айта алат жана бири-бирибизди угуп, кеңешип анан ошол номерди коебуз. Азаматсыздар. Эмесе сиздердин командаңыздардын аталышы? DC. DC бүгүн бизде өзгөчө ушул америкалык кинокомпаниялардын таймашы жана салгылашы болот айта аламын. DC жана Marvel командалардын бүгүн таймашы болмокчу. Биздин албетте катышуучуларга сөзсүз түрдө эң негизгиси утууга эң мыкты жолдордун бири албетте биздин суусундугубуз Nitro Fresh аттуу. Nitro Fresh'ти жаңы даамдарды тосуп алыңыздар. Албетте бул сергиткен газдалган суусундук жана энергетикалык суусундук болуп саналбайт. Бүгүнкү биздин студиябызда 3 жаңы жаркын даамды биз байкай алабыз: апельсин, классика жана манго кулпунай. Биринчи оюнубуз фейк же фейк эмес деп аталат. Оюндун маңызы фейк кабар менен реалдуу жаңылыкты айырмалоо болуп саналат. Ар бир командага биз 3төн жаңылыктарды даярдап койгонбуз жана ойлонууга 20 секунд берилген. Команданын катышуучулары болсо бул жаңылык фейкби же фейк эмеспи табышы керек. Кимден биринчи баштайбыз? Marvel же DC? Азыр учурда кайсыл компания биринчи келе жатат? Marvel'дан баштайлы. Marvel. Даярсыздарбы? Макулсуздарбы? Marvel командасынан баштамакчыбыз. Бизге Элина жана Эльвира жоопту узатмакчы. Сиздер үчүн биринчи жаңылык. Индиянын ызычуулуу үйлөнүү тоюнан кийин жергиликтүү канаттуулар фермасында жүрөк оорусунан жабыр кашкан. Ызычуулуу той? Индиянын ызычуулуу тоюнан, ошол эле жөнөкөй үйлөнүү үлпөт тоюнун ушунчалык антракт катуу болуп жатканынан жергиликтүү канаттуулар фермасында жүрөк оорусунан каза болушкан. Фейк эмес деп Бул ойлойм. чынбы же жасалма жаңылыкпы? 20 секунд ойлонууга убакыт бар. Чын деп ойлойм. Похожий случайды окугам интернетте. Чын болот. Сага ишенип коеюн. Жообуз чын. Жообуздар чын деп ойлоп жатасыздар. Элина буга чейин айтып жатат, окугам деп. Ким билет? Кайсы жоопты кабыл алайын? Чындык деген жоопту кабыл аламын. Жооп чындык. Бул кызык окуялардын бири Индиянын Баласор шаарында жакын жеринде болгон экен. Буга чейин милицияга арыз жазган кожоюндун айтымында анын фермасынын жанынан той өтүптүр. Үйлөнүү үлпөт тою. Катуу музыка канаттууларды чочуткандыктан адам аземдин ушу катышуучуларын тынчыраак болуп сураныптыр. Жооп катары ушул алар жөн гана өчүрбөстөн тескеринче децибелдерди өйдө көтөрүптүр деп айта алабыз. Албетте музыка катуу чыккандыктан канаттуулар фермасынын ушу имараттын жанында чыныгы 15 мүнөттүк контракт болгону себебинен үй ээсин ошо
ондогон тооктордун эси жок каза болуп калганын байкаптыр. Ветеринарлар болсо бул инфаркт катары ошол тооктор каза тапкандыгын айтышыптыр. Келген ветеринарда ошол жүрөк оорусунан каза болгондун айныкташкан. Музыканы жактырчу эмес. Эмесе, сиздерди куттуктаймын. Азыркы учурда 1 баллды биз Marvel командасына ыйгармакчыбыз. Тең тайлашуучулар DC командасы сиздер үчүн жаңылык. Италияда айдоочу 700 км/саат ылдамдыкта айдаган үчүн айыпка салынган. Бул чындыкпы же жалганбы? Ойлонууга убакыт бар. 700 километр. Так. Чынго? Чын. Америкада болот еще. Италияда болот. Италияда айдоочу 700 км/саат ылдамдыкта айдаган үчүн айыпка салынган. Чын эмеспи? Аякта этот скорость менен. 700 километр. Фейк го дейм. Фейк. Дагы убакыт бар, сүйлөшө алыңыздар. Фейк? Убакыт бүттү. Кошу мүмкүн. Фейк. Фейк деп ойлоп жатасыздар, жалган деп. Кабыл ала берейинби? Италияда айдоочу 700 км/саат ылдамдыкта айдаган үчүн айыпка салынган деген жаңылыкты биз азыр DC командасына бердик. Жана жооптор фейк, чыныгы жооп бул чындык болчу. Италиянын Афания шаарында, Анкона провинциясында бул жайгашкан. Бузулган жол камерасы жергиликтүү ушу тургундукка ылдамдыктын о эсе ашырып койгон айып бул салынган. Аппаратка ылайык аял өзүнүн Ford Focus үлгүсүндөгү унаасына саатына 703 чакырым ылдамдыкта айдап баратканын көргөзгөн. Жергиликтүү полиция ал камера бузулганына карабастан жөн гана аялды айып пулга салган. 850 евро түзгөн айып пулдун саны. Тилекке каршы DC командасы азыр жаңылыкты туура таппай калды. Эмесе кезекте биз кайрадан Marvel командасына бермекчибиз. Marvel, сиздер үчүн жаңылык. Кытайда биринчи жолу өлгөн адамдын башын тирүү адамдын денесине көчүрө алышты. Бул чынбы же жалганбы? Кытайлар. Кытайда биринчи жолу өлгөн адамдын башын тирүү адамдын денесине көчүрө алышты. Ойлонууга убакыт бар. Көчүрө алышты, бирок мне кажется, он не выжил. Фейк деп ойлойм, сиз? Мен дагы. Фейк. 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 Жалган. Кытайлар башын кылып алат, бирок бул слишком эле фантастикарак го. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Жалган. Жалган деп жатышат. Бул жакта биздин катышуучуларыбыз жооп. Дээрлик 10 жыл мурун массалык маалымат каражаттарда италиялык Илимпос жакынкы жылдарда башын трансплантациялоону пландап жатканы тууралуу кабар тараткан. Бирок андай болгон эмес. Бул темага болгон кызыгуу акырындап басаңдады. Албетте бул фейк. Азаматсыздар, эмесе DC сиздер үчүн жаңылык. Чамданыңыздар чындыгында эле. Супермаркеттен сатып алынган жөнөкөй банан $120,000 көркөм чыгарма катары сатылган. Кандай деп ойлойсуздар? $120 $120,000. $120,000. Супермаркеттен сатып алынган жөнөкөй эле банан $120,000 көркөм чыгарма катары сатылган. Точно. Так, $120,000. Жөнөкөй эле банан, картина эмес. Банан. Ооба. Чында эле болушу мүмкүн бирок. Азыр багысты. Жардам беребиз да кырмап кетсе керек да. Marvel командасы да жардам бергенге бул жакта пакет түзүп жатышат. Чын? Вакыт бүттү. Чын. Чындык. Жоопту кабыл аламын. Албетте бул чындык баарыбызга белгилүү болгондой эле жакын арада гана ушул менин билишим боюнча 4-5 жыл болуп калды деп айта аламын. The New York Post гезитинин жазганына караганда италиялык сүрөтчү Маурицио Каттелан аттуу Майамидеги супермаркеттен бир үзүм жемишин сатып алган бананды Париждеги ушу Пиротин галереясынын дубалында скотч менен аны чаптап койгон. Жөнөкөй сүрөт катары. Анан автор өзүнүн шедевринин баасын $120,000 деп жазган. Андан кийин жада калса экспонаттуу ушу сатып алуучу дагы
пайда болуптур. Дал ушул нерсе күлкүлүү болуп саналат. Ошондуктан бардык дүйнө жүзүнө жаралган менин оюмча жаңылыктардын бири болгон француз аял ушу сүрөтчүнүн эмгектерин мурда сатып алып жүрүптүр, бирок бул банан ага таандык экенин эч билген эмес. Андан кийин экспонат кайрадан аукционго коюлуптур. Аукциондун баасы $150,000 чейин көтөрүлүптүр. Бирок башка кызыккан сатып алуучу болгон эмес. Да ушундай кызыктуу маалыматтарга ээ болуп кеттик. Сиздерге 1 балл. Банандын өзүн гана жөнөкөй чаптап туруп, скотч менен албетте саттыр $120,000. Эмеси акыркы жаңылыкты биз азыр Marvel командасына окуп кетели. Франциянын жараны корозду сотко берип, утулуп калган. Чындык Кызыктуу жаңылык. Короз бир нерсе кылган окуйт. Франциянын жараны корозду сотко берип, утулуп калган. Чындык, потому что короз эмне кылганын түшүнбөйт. Анткени ошон үчүн утулуп калса керек. Возможно, менин жообум чындык. Мейли. Эльвира макулмун деп койду окшойт. Сиздер бир командасыздар да, албетте чогуу сүйлөшө алыңыздар. Чын боло берсин деп жатат бул жакта Эльвира менен Элина. Эмесе чындык деген жоопту кабыл аламын. Албетте жооп чындык. Азыр бул маалымат тууралуу сиздерге айтып кетейин. Короздун аты Морис экен. Морис кошуналардын нааразычылыгына карабай эртең менен кыйкыруу укугуна ээ болгон. Мындай чечим үндүү кушту жана анын ээсин сүйүнтүп, француз соту тарабынан кабыл алынган. Катуу короз ушу шорпого барат же башка жол менен унчукпай калат деп үмүт кылган доогер албетте €1000 компенсация төлөп берүүсү боюнча талаптарды четке кагылган. Ал эми короздун кожокесинин өзүнө келсек, ал сүйүнүчүн ошо эч жашырган жок. Анын үй жаныбары бүткүл Франция үчүн болгон сагылашта жеңишке жеткенин Рейтер агенттиги билдирген. Эмесе азаматсыздар, азыркы учурда туура жоопту бизге Marvel командасы берди. Акыркы жаңылык DC командасына. Трансильваниядан келген адам 1 жылдай кан ичип, караңгыда жакшы көрө баштаган. Бул чындыкпы же жалганбы? Жалган. Да, мне кажется, жалган. Хорошо, жалган боло берсин. Жалган боло берсин деп жатышат бул жакта DC командасы. Толугу менде албетте ишенимдүү жооп. 1 ай, 1 ай кан Адам 1 жылдай. 1 жылдай. Трансильваниядан келген адам 1 жылдай кан ичип, караңгыда жакшы көрө баштаган. Бул тууралуу мен айта албаймын. Жалган го. Жалган. Жоопту кала берейинби? Назира. Жооп жалган. Албетте бул жалган, анткени вампирлер жөнүндө биз тасмаларда гана көрө алабыз. Дагы деле бул жомок ар бир сүт эмчүлөрдүн организмине каны темирге бай, баарыбызга белгилүү болгондой эле, жана эгерде адам күнүнө 10 литр кан ичсе, анда гемохроматоз оорусу тез эле пайда болушу ыктымал. Ошол себептен сиздер туура жооп узаттыңыздар. Эмесе биз фейк же фейк эмес аттуу оюнубузду жыйынтыктоого убакыт келди. Азыркы учурда Marvel командасы 3 жаңылыкты туура тапты. Тең тайлашуучулар DC командасы болсо 2 жаңылыкты туура тапты. Жыйынтыгында 1 халва балды биз Marvel командасына кыйгарабыз. 1-0. Азыр болсо үйдүн атмосферасына чөмүлүп биз ким бул оюнунан өтмөкчүбүз. Ким бул оюну? Бул оюнга команданын 2 кишисинен катышмакчы. Биринчиси үйдө отурат эмеш, экинчиси кандайдыр бир кесипке ээ болуп, анын үйүнө келди. Ал кесиптерди биздин экраныбызда окуй алмакчы. Эң негизгиси кесиптерди атабастан түшүндүрүп берүү керек. Биринчиси албетте ал кесиптерди табуу керек. Эң көп тапкан кесиптерди команда 1 халва балга ээ болмокчу. Сиздер байкагандай эле азыркы учурда DC командасы бул оюнду ачып бермекчи. Жана эң негизгиси Назира, сиздин үйүңүзгө азыр Алина келип, кесиптерди түшүндүрүп бермекчи. Сиз болсо ким бул деген суроону узатып туруңуз. Даярбызбы? Даярбыз. Анда эмесе убакыт кетти. Ким бул деп коебуз? Ким бул? Санайт. Акчаларды санап зарплата берет.
Нет, еще. Банкир? Нет. Расчет, Экономист? там, счет-то доклад. Нет. Бухгалтер? Да. Азамат сиз? Так, шашки бар. Дагы кандай ойын бар? Нарда, шашки еще. Там король и этот есть. Ферзь. Король и ферзь? Ошону ойнойт го, ошол оюнду ойногон адам. Король, ферзь, пешка, ошолорду ойногон. Oyun, игра, настольная игра. Ладно, дальше. Так, эме, зданияларды жаңа курганда. Строитель? Нет, еще. Нет, дальше кетерик. Эмне деп түшүнүш болот? Адамдардын укугун коргойт. Какой-то прям закондорду айтып, ушинтип. Ким коргойт? Ким коргойт? Дагы айтчы билерим еще. Академия есть у нас. Могул жакта. Академия? Жалаң мондайлар окуйт. Дальше Юристы? Короче, эмне десе болот? Жогорку кеңеште отурган 120. 120 ким отурат? Депутат? Да. Азамат сиз? Дальше бизге билим берет. Мугалимдер? Дальше. Кетти. Всё? Убакыт бүттү. Биринчи сөздөрдү аябай такалып калдык десек болот, бирок албетте юрист дегенди тапты. Юрист адвокаттарды айтып кетти, ошондуктан кабыл аламын. Экинчи сөздү таба албай койдук, чынында жада калса кол менен да көргөзгөнгө аракет салдыңыз. Шахматист аттуу кесип болчу, тилекке каршы таба алган жокпуз. Бирок менин оюмча DC командасы жакшы жыйынтык көргөзө алды. Эмесе азыр кол чабуулар албетте. Азыр болсо кезекти биз Marvel командасына бермекчибиз. Ким бул оюнун азыр Marvel командасы улантууда Эльвира жана Элина канча сөздү туура табат экендигин чогуу санап көрмөкчүбүз. Айымдар, даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе кеттик. Эльвира ким бул деп сурап коебуз? Алар болсо жаныбарларды дарылайт. Ветеринар. Алар асмандагы жылдыздарды изилдейт. Асмандагы жылдыздарды. Операцияларды жасайт. Кол менен көргөзбөйбүз. Кийинки. Ал болсо сиз ырдаганда сизди направлять этет. Ырыңызды жазып берип. Вокалист, композитор. Жок, ошо дагы. Жазып берет. Опережи сизге ким болуп бере алат? Сиз ырдаганда. Продюсер. Туура. Кийинки. Жалгыз профессия барбы ушундай? Профессия эмес? Жалгыз адам, аялы же күйөөсү жок. Ким деп айтышат барып? Эме? Эркек баланын аялы жок экен, ким болот анда? Кандай бала болот? Единственный. Ошонун кыргызчасы. Жалгыз? Башкача. Бойдок. Да. Ар кайсы өлкөлөргө барып, деме отношенияларды түзөт. Кийинки билет болчу. Кайтай та. Кийинки дебер кыйын болотса. Жок, неме? Тилдерди которот. Переводчик тил котормойчу. Жетишпей калдык. Убакытыбыз бүтүп калды. Менин оюмча жакшы сөздөр болуп кетти. Жада калса тапканга дагы жетиштиңиздер. Эмесе азыркы учурда ким бул оюнун жыйынтыктап алалы жана толугу менен Marvel жана DC деп айта албаймын бул жактан. Анткени кыз кыял ансамбль сүйлөшүп алды деп ойлоп жатамын. Анткени ар бир команда 4 сөздүн туура тапты. Ар бир командага 1 халва балдан ыгармакчыбыз. Жыйынтыгында 2-1 алдыда, бирок Marvel командасы келе жатат. Азыр болсо достор менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы Алло доске.
Алуу доски оюну биздин катышуучуларга биринчи кезекте жакын жана ишенимдүү дос керек, экинчи кезекте биздин сүйүктүү гаджетибиз, уюлдук телефонубуз. Сиздер байкагандай эле студияда отурган биздин катышуучуларыбыз ар бирөөсү уюлдук телефон кармап отурушат, анткени алар даярдык көргөзүүдө. Катышуучулардын бири жакын адамына чалып, жана биздин экраныбызда пайда болгон суроону узатмакчы. Жана сүйлөшүүгө 30 секунд убакыт берилет, ал суроонун варианттары дагы бар болот. Эң негизгиси дос кайтарган жоопту гана кабыл алмакчыбыз. Катышуучуларга айта кетейин, жардам берүүгө мүмкүнчүлүктөрүңүздөр жок. Эгерде жардам берсеңиздер, мен балды ыйгарбай коёмун. Эң негизгиси жана жеңил деги эле биздин жакшы эрежелердин бири командалар бири-бирине тамгаларды узатышат жана контактлардын арасында дал ушул тамгадан достун аты башталышы керек. Биринчиден болуп бизде Marvel командасы чалмакчы жана албетте дароо эле DC Marvel'га суроону узатып коюңуздар. Ты тамгасы. Назира менен азыр Алина берип жатышат. Сиздер дагы биздин DC командасына тамганы айтып коюңуздар. Р тамгасы берилди. Эмесе Marvel чалууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар? Азыр уюлдук телефонду Элин алды. Мен одногруппницама чалам. Тунук аты. Тунук аттуу. Экранда болот. Ооба, экранга чыгат, албетте тунук кабыл алгандан кийин. Алло, Тунук кандай? Сенде 30 секунд бар, мен прямой эфирде болчумун Халава шоуда. Европалыктар кайсы жаныбарларды эки куйругу бар деп айтышат? Пил, тоз, павлин или кумурскачы муравьед? Суроону кайра окусаң? Европалыктар кайсы жаныбардын эки куйругу бар деп айтышат? Пил, тоз или кумурскачы? 30 секундуң эле бар. Любойн айта бер. Пил, тоз же кумурскачы? Эки куйругу бар. Анан кийин? Бүттү ошол эле үчөө. Пил анан? Тоз, анан кумурскачы. Тоз это павлин. Убакыт Эки куйруктуу дедиңби? Ооба, убакытың түгөнүп баратат. Пил. кабыл алабыз. Азыр бир аз секундтан кийин мен бул жоопту кабыл албай коймокмун. Эльвира жардам берүүгө дагы бул жакта жетишпейди деп айта аламын. Өзүңүздөр кандай деп ойлойсуздар? Европалыктар кайсы жаныбардын эки куйругу бар деп айтышат? Ошо пил окшойт. Анткени мурду анан куйругу. Азаматсыздар, албетте пил, биз Тунукка ыраазычылык. Кол чабуулар, Тунук, эгерде бизди көрүп калсаңыз, азаматсыз, сизге ысык салам. Эмесе кезекти биз азыр DC командасына бермекчибиз. Сиздерге Р тамгасы берилди. Мен курбума чалам. Аты жөнү Кундуз, бирок родная деп сохранить кылгам. Барына көргөзөлү албетте. Алло, Кундуз, привет. Мен азыр эфирдемин, жооп берип койчу, у тебя 30 секунд есть. Эки корпустуу кеме. А вариант галера, Б катамаран, В эсминец. Любой бир вариант тандай бер. Галера, катамаран, эсминец. Эки корпустуу кеме. Давай быстрее. Алло. Кайра айтсам? Немени? Галера, катамаран, эсминец. Эки корпустуу кеме. Любой бир вариант айта бер, если билбесең. Биринчиси, ладно, давай. Кундуз бизге галера деп айтып койду, өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Эки корпустуу кеме. Эки корпустуу кеме. Да, катамаран го дейт. Тең тайлашуучулар кандай деп ойлойт? Эки корпустуу кеме. Тең тайлашуучулар азыр ойлонуп жатышат. Буга чейин байкагандай эле бүгүнкү биздин чыгарылышта досторго суроолор аябай эле жеңил болуп жатат. Эки корпустуу кеме аттуу суроо биздин DC командасына берилди. Туура жооп катамаран, албетте. Тилекке каршы Кундуз туура таба албай калды. Суроо оңой эле болду деп айта аламын азыркы учурда. Жана биринчиден болуп биздин Marvel командасындагы Тунук аттуу досубуз туура жооп узаткандан кийин
Алодоски ойыныбыздын алкагында бир халва балды биз Marvel командасына ыйгармакчыбыз. Жыйынтыгында 3-1 Marvel командасы алдыда келе жатат. Азыр болсо биз жаныбарлар менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы жаныбарларды тап. Жаныбарларды тап деп аталат биздин оюнубуз. Бул жакта эки команданын катышуучуларды жаныбарлардын үндөрүнүн жана дабыштарынын жардамы менен ал үндөр кимге таандык экендигин табышы керек. Жана ирети боюнча биз жаныбарлардын үнүн укмакчыбыз. Ар бир команданын өз баскычы бар. Сиздер байкагандай эле Marvel командасында ксилофон жана сол тарабында DC командасында болсо сүйкүмдүү биздин жакшы көргөн ушундай курт кумурскабыз, доңузубуз. Эбесе эгерде сиздер биринчиден болуп тапсаңыздар, биринчи кезекте баскычты басып туруп, андан кийин бир эле жоопту бизге кайтарасыздар. Эгерде кээ бир учурларда болуп калат, туура жоопту айтып туруп анан баскычты басып койгон учурлар дагы, эгерде андай болуп калса, мен кабыл албаймын. Жоопту билбей эле басып алып анан ойлонуп отура берсечи. Ойлонуп отурсаңыздар, мен 5-10 секунд балким ойлонууга убакыт бере аламын. Эң негизгиси туура табуу керек. Ким көбүрөөк жаныбарлардын сагын тапса, бир халва балга ээ болот. Даярбызбы? Даярбыз. Эмесе биринчи жаныбарга кезекти берели. Куш? Или именно атын айтыш керек? Куштун атын айтыш керек. Дагы бир жолу угуп коелу. Сагызган. Азаматсыз. Элвира кантип таптыңыз? Жөн айтып койдум. Чындыгында элеби? Биз албетте сагызганды биз биздин сыналгыбыздан көрө алабыз. Азаматсыздар. Эмесе экинчи жаныбарга кезекти берели. Үкү? Жок, жооп тура эмес. Дагы бир жолу калы. Аю, маймыл. Жок, жооп туура эмес. Акыркы жолу угуп коелу. Үкү? Айтпадыңызбы? Жок, Сиз айтпадыңыз. Үч башка звук болуп атат го? Аю эмеспи? Жооп туура эмес. Бул куштардын бирине кирмекчи, куш болуп саналат. Азыркы мезгилде жашаган куштардын эң ириси, эң чоңу. Анын бийиктиги 270 сантиметр төбөсүнө чейин, салмагы 70-90 килограммга чейин, көбүнчө 50 килограммга чейин жетет. Ителик эмеспи? Жооп туура эмес. Буту күчтүү, эки гана манжалуу болгондуктан саатына 50 километрга чейин чуркай алышат. Жүнү жумшак, канат жана куйрук жүнү ушул калың, эркегин агыш, ургачысына күрөң, бузомтук болот. Жок жана. Бутунда узун болмочу. Куш беле? Тогуш албетте страус орусча айткандай, азаматсыз Эльвира. Жаныбарларды жакшы билет окшойсуз, э? Жадагасы кыргызчасы. Эмесе үчүнчү жаныбарга кезекти берели. Чабалеки? Жооп туура эмес. Тең тайлашуучулар балким сиздерде бар жооп. Билбейм. Дагы бир жолу угуп коелу. Жооп жок окшойт. Мен жардам берейин. Жырткычтар тукумундагы сүт өмүчүлөрдүн бир тукуму. Енотко окшошуп кетет, бирок Пингвин. жооп туура эмес. Пингвин куш да, ал деген жырткычка кирбейт да, сүт өмүчүлөр бир тукумуна кирет. Бул енотко окшошуп кетет. Бирок алар кара фондо ак тилкелерден жана тактардан турган мүнөздүү түсү боюнча оңой эле таанууга болот. Панда эмеспи? Жооп туура эмес. Ошентип сызыктар сап башынан башталып, куйругуна чейин ошо ак тилкелери бар. Дал ошонусу менен өзгөчөлөнөт.
Жана азыр аябай жакшы жардам берейин. Жаныбарлардын айырмалоочу ошо өзгөчөлүгү туруктуу жагымсыз жыты бар ушул жегил затты бөлүп чыгарган безде. Эмне? Сиздер баскычты басып турасыздар. Азаматсыздар, скунс. Биз азыр бул жакта карама каршы команда экенин биз байкай алабыз. Скунсту биз сыналгыдан көрдүк. Байкасаңыздар, биринчи баскычты басып туруп, анан жоопту айтуу керек. 4-түнчү жаныбарга кезекти берели. Сен биринчи мага айтсаң, анан мен Эме токулдак беле? Жооп туура эмес, бирок бул куш. Кайкайлашуучулар? Ооба. Тотугуш эмес беле? Тотугуш эмес. Эмне эле? Дагы бир жолу калы. Мотивет делать. вот бактыман экен. Ооба, ошо. Аты ким? Атым билбейтим. Жооп жок экен, мен жардам берейин. Бул аябай сулуу жана асыл куш, абдан чоң өлчөмдө. Диаметри 1,5 метрге чейин жетиши ыктымал. Бир ояк куруп турат, буттары узун. Турак жай менен ошол салмагы 250 килограммга жетиши мүмкүн. Павлин. Павлин эмес, жооп туура эмес. Жооп туура эмес. Жардам берейин. Эң негизгиси ушул бул жаныбарды узун буттары мүнөздөйт. Куштардын арасында. Жооп туура эмес. Жана көбүнчө булар ак түстө болушат. Аист, илегилек, туура жооп. Биз албетте аистти, илегилекти көрө алабыз сыналгыда. Эмесе акыркы жаныбарга кезекти берели. Жооп барбы? Медведь окшойт. Көзү кара, тоголок. Адам сыяктуу эле түстөрдү айырмалай алат. Айт. Назира? Жок, албайсың. Барбы теңтерлашуучуларда? Айтып көрөлү. Аябай жеңил деп айта аламын, ошондуктан мен азыр оор сиздерге фактыларды айтып жатам. Жооп туура эмес. Маймыл? Кандай? Маймыл? Маймыл эмес. Мурду шуштугой жана ар дайым нымдалышып турат. Тишинин саны 36. Жылан, бака, курт кумурскалар, козу карын, мөмө жемиштер анын эң негизги азыктары болуп саналат. Ёжик. Албетте, кирпи да бул. Азаматсыздар. Мен эгерде албетте инелер тууралуу айтып койсом дароо эле талкуулашмак командалар. Бирок өзгөчө бир фактыларга дагы ээ боло алдык деп айта аламын. Азыркы учурда жаныбарларды тап оюнубуз аяктады жана бир жаныбарды биздин DC командасы тапты. Marvel командасы болсо 4 жаныбарды туура тапты. Бул жакта бир калгап алды. Биз Marvel командасына кармакчыбыз. Жыйынтыгында 4-1. Эмесе мен болсо айта аламын, биздин DC командасына чамданыңыздар. Дагы бирдеш оюндарыңыздар бар. Кийинки оюнуңуз болсо крокодил деп аталат. Бир жарым мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин сыналгыда пайда болгон сөздөрдү, мисалы тамак аштарды, жаныбарларды, ар кандай буюмдарды кыймыл менен сөз чыгарбастан түшүндүрүп берүү керек. Эң негизгиси бул жакта командалаш ал сөздү табышы керек. Эгерде бул объект биздин студияда жайгашкан болсо, ага сөмө менен же көз менен көргөзүүгө болбойт. Азыркы учурда бул оюнубузду биздин DC командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. 1,5 мүнөт убакыт DC командасына бермекчи. Анда эмесе баштадык. Писать, жазуу, дептер, тартуу, картина, эмне сүрөт, тартуу. Не, художник, сүрөтчү. Сүрөтчү не? Краска, кисточка, карандаш, боёк. Ачуу, эмне? Сахар, ун. Кийинкесин сурап жатышат. Робот, кукла, курчак, пальто, үстүңө кийген плащ, Азаматсыздар. телевизор, терезе, эмне, эшикпи, штора, не, терезе ачып,
эшик. Эшик? Не, дарбаза. Азамат сіз. Волна, толкун. Гөл. Не, да, океан ба. Сүзүү, балык, русалка. Акула. Дельфин. Не, кенгуру. Тамак. Тамак таза апа, эне, кыз, gelin. Жит. Уақыт бүттү. Ашпозчу деген акыркы сөздү таба алган жокпуз. Жана көпчүлүк сөздөрдөн өтүп кеттиңиз, Назира. Көргөзүп албайм деп корктуңуз окшойт. Да, таба албайт го деп. Таба албайт го деп бул жакта командалардагы жакшы жыйынтык көргөзө алды деп айта аламын. Азыркы учурда биздин Marvel командасы болсо канча сөздү туура табат экендигин чогуу байкап көрмөкчүбүз. Крокодил оюнун азыркы учурда Marvel командасы улантууда даярдыгын көргөзүп олтурушат. Баштайлыбы? Баштайлы. 1,5 мүнөт убакыт Marvel командасына берилет. Убакыт кетти. Ат чабыш. Камчы. Су, волна, гөл. Гөл. Ине жип. Сасык. Аромат. Ысык. Дым. Ава. Воздух. Сасык. Вулкан. Ине жип. Сайма. Шырдак. Ток. Материал. Килем. Палас. Мен чыгарбайбыз. Бактуу. Бакыт. Уялуу. Уялган. Уялчак. Күлкүлүү. Күлкү. Азаматсыз. Үй. Үй эмес. Бул үй деген сөз эмес Уй. болчу. Кабыл албаймын. Ийси. Пистолет. Түз. Артка. Направление. Убакыт бүттү. Акыркы сөзүбүз Эльвира компас болчу. Жана буга чейин үй деп көрүп алдыңыз, бирок уй деген сөз болчу. Ошол себептен кабыл албаймын. Жада калса Эльвира дагы бул жакта башкача тескеринче дагы өтүп кетүүгө аракет салды, бирок албетте кабыл албаймын. Жана оңой сөздү таба албай калдыңыз. Буга чейин ине деген сөздү ине жип, анан жип деген сөз өзүнчө турганда, ине жип дегендиктен биз кабыл алган жокпуз. Биринчи сөздү таптыңыз, андан кийин жип деген сөздү таба албай калдыңыз. Өзүнчө. Крокодил оюнун алкагында бир эле сөздөн бул жакта камтылган. Эки сөздү айтууга аракет салдыңыз. Бирок жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Биринчиден болуп крокодил оюнун биздин DC командасы ачып берген, жана DC командасы 6 сөздү туура тапты. Marvel командасы болсо 5 сөздү туура тапты. Бир калган балды биз DC командасына ыгармакчыбыз. Жыйынтыгында 4-2. Бирок алдыда Marvel командасы келе жатат. Азыр болсо жыйынтыктоочу Озумдан окуу оюнуна өтмөкчүбүз. Озумдан окуу оюну катышуучулардын бири наушник тагынып, эч нерсени укпастан анын командалашы, артикуляциянын жардамы менен айтып жаткан сөздөрдү табышы керек. Ал сөздөр биздин сыналгыдан чыкмакчы. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Жана катышуучуларга айта кетейин, колдорду, кыймылдарды бул жака колдонбойбуз. Эң негизгиси артикуляция, ооз менен гана сөздөрдү айтууга аракет салыңыздар. Эгерде кыймылды колдонсок, мен сөздөрдү кабыл албай коёмун.
Азыр сиздер байкагандай эле Озундан окуу оюнун Marvel командасы ачып бермекчи. Элина наушникти тагынып олтуруп даярдыгын көргөзүп жатат. Элвира болсо сөздөрдү айтып бермекчи. Айымдар даярбызбы? Даярбыз. Музыканы коюп туруп азыр мен чоңойтоюн. Убакыт кетти. Батарейка. на мана Батарейка. ба ла ба на па ра Батарейка. парашютист Ба та ба ба па та та рейка. Рейка. кийинкиси Кийинкисин суранып жатышат. Самсы. самсы Кийинкиси сүрөт. Учет. Сүрөт. Сүрөт. үсөн Сүрөт. Сүрөт. учет Кийинкиси ай ай нура. айдоочу Ай нура. уна Ай нура. аю Ай нура. Кийинкиси пы пи пылесос. пилот Пылесос. Пылесос. Кийинкиси Убакыт бүттү. Оор болду окшойт. Элинага оор болуп жатты. Анткени музыканы жада калса биз дагы угуп жатабыз бул жакта отуруп алып. Чындыгында бүт наушниктеги тагынып музыка угуп ошол эле кезекте парашютист дейсиңби? аракет салып ошо артикуляция менен табуу оор болгондуктан Озундан окуу оюну ошо кээ бир учурларда бир дагы сөз таппай калган учурлар болот командаларда. Эмесе кезекти азыр биз DC командасына бермекчибиз. Байкап көрөлү DC командасы канча сөздү туура табат экендигин. Озундан окуу оюнун DC командасы улантууда. Сиздер байкагандай эле Алина азыр наушникти тагынды. Назира болсо сөздөрдү артикуляциянын жардамы менен айтып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. 1,5 мүнөт убакыт DC командасына берилет. Музыканы коюп туруп азыр чоңойтмокчубуз. Убакыт кетти. Не? че Че? Ты? Д? Д? ше Полное слово айтсам? шерине Чет тилде? шерине Гинки. лайм Лам. лайм Лайм. те Д. те Т. те Т. Терезе. нур Душ. нур Нур. лан Хайра. Нурлан. да кай Ай. кай Ал. к Ал. гинкси бен Мел. бен Мек. бен Бел менен айтып бен көрүңүз да. Бел. бензин Бели. Белди. бензин Kaldı. Эмнеге өчүп калды? Hayra. бен Bel. зин Belgi. бензин Bel. бензин Beldi. з Beli. бензин Gingi. гинки кап кап Kam. капкан Kabak. капкан Kabak. капкан капкан гинкси шоколад Tuvalet. шоколад Dolun. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, жакшы жыйынтык. бакырат экен музыка Лайм деген сөздү таптыңыз. Каймак, бензин, капкан, шоколад деген сөздөрдү таба алган жоксуз, бирок жакшы жыйынтык көргөз алдыңыздар. Эмесе биздин Озундан окуу оюну жыйынтыктоочу оюн болгондон кийин бир аз убакыттан кийин сиздерге деги эле толугу менен оюндун жыйынтыгын айтмакчыбыз.
Халва шоу теледолбоорун азыркы учурда Marvel жана DC командасы менен оюнубузду жыйынтыктаганга убакыт келди. Буга чейин Озумдан окуу оюнун биринчиден жыйынтыктап алалы жана 3 сөздү биздин DC командасы тапты жана 1 сөздү Marvel командасы. Озумдан окуу оюнунда 1 халва балды биз DC командасына ыгардык. Жыйынтыгында 4-3 Marvel командасы жеңип кетти. Азаматсыздар, сиздерге белектерди таратмакчыбыз. Жеңүүчүлөр катары жана активдүү катышуучуларга дагы биз сиздерге белектерди таратууга чечтик. Жана бир эле балл жетпей калды, бирок карабастан жакшы оюн көргөзүп бердиңиздер. Бүгүнкү биздин студиябызда Marvel командасында Элина Калыкова жана Эльвира Талантбекова келип кетишти. Жана тең тайлашуучулар катары DC командасында Назира Бактыбекова жана Алина Күмөнова. Биз болсо телекөрүүчүлөр менен коштошпойбуз, жөн гана кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнчө.